Биз деген 1 августта деген талапты мына мен акимге да тапшырма бердим. Биз чакыртып алабыз. Бул базардын чыныгы хозяйны ким? Базардын ордуна эмне түшөт? Бизге ошол жагы кызыктырып атат. Мен кайра эле контейнер сатып алып жүрүп өмүрүм өтүп кетеби? Бишкектеги Мадина базарынын соодагерлери базарды көчүрүүгө дале каршы болууда. 29-июлда алар жаңы базардын өкүлдөрү менен жолугуп, өздөрүн түйшөлткөн суроолорду ортого салышты. Мен контейнер сатып алып атканда бүткөн. Эже сиз ала бериңиз, жаңы базар ачылганда сизге ушул менен бекер берем деген. Мен кайрадан сатып алышым керек. Мен кайра эле контейнер сатып алып жүрүп өмүрүм өтүп кетеби? Кайраганда мен балдарыма кайрадан контейнер сатып беришим керекпи? Же кайрадан менин балам мага окшо өмүр бою базарда тытынып, дем алышы жок иштеш керекпи? У меня 4 кредита. И таких, как я, вот тут нас много. А нам как быть? Бул базардын чыныгы хозяйны ким? Бизге до сих пор неизвестно. Ар ким келет мен хозяин, ол келет мен хозяин. И биздин Мадинанын ордуна эмне салынат, эмне коюлат, кандай шартта эмне болду? Бул дагы вопрос. Вопростор толтура, бирок жооп жок. Эч кимден жооп жок. Жолугушууга өзүн жаңы базардын директору катары тааныштырган Алишер Абдилазизов катышты. Ал соодагерлердин үнүн угуу үчүн келгенин, алардын сунуштарын эске алууга даяр экенин айтты. Ошондой эле жаңы базардын ээси Алтынбек Козуев аттуу киши экени белгилүү болду. Мен ошол кишинин представители, мен айтып атпайм, мен жооп берем, ушу базардын шартына жаңы салынып аткан. Биз ачыкпыз, дайындап, тууралап силерге шарт түзүп бергенге. Мен ачыкмын, мен даярмын силерге. Сатуучуларга сунушталып жаткан базарды сатып алган Алтынбек Козуев ким? Интернеттеги ачык маалыматтарга ылайык, ал президенттин администрациясынын жаңы имаратын курган Иншаат строй ишканасынын аткаруучу директору катары көрсөтүлгөн. Ошондой эле ал 2024-жылдын август айында ынтымак ордону курууга кошкон салым үчүн президент Садыр Жапаровдун колунан жогорку даражалуу даңк медалын алган. Бирок соодагерлерди Козуевдин ким экени эмес, түзүлгөн шарт кызыктырууда. Алар жаңы базарда иштөөгө ыңгайлуу шарт жоктугун, ижара акысынын жогору экенин жана сатуу баасы кымбат болуп жатканын айтышууда. Мадина базарды бул жака алып келе албайсыз. Сизден сураныш бизге тийишпегиле. Биз Мадина базар калсын. Жолугушууда айтылган маалыматка ылайык, жаңы имараттагы соода жайларынын чарчы метри $3000 10 жылдык мөөнөткө сатылат. Ижара акысы болсо чарчы метр үчүн $20 башталат. Соодагерлердин нааразылыгынан кийин мэрия атайын комиссия түзгөн. Анын курамына сатуучулардын өкүлдөрү да кирген. Ал ортодо Мадина базарын жабуу маселеси убактылуу токтоду. Ал жакта соода кылган сатуучуларга жаңы базарга жайгашып алуу үчүн кошумча убакыт жана 3 айлык жеңилдик берилди. Бул тууралуу кала башчысы Айбек Жунушалиев 29-июлда ишкерлердин жаңы соода базарына көчүүсү тууралуу суроолорго жооп берип жатып билдирди. Жунушалиев ишкерлер көчүүсү керек болгон Ала Тоо жаңы базарында жоюлушу керек болгон бир катар кемчиликтер бар экенин моюндады. Жаңы базарда толугу менен азыр шарттар түзүлбөгөндүктөн жана айрым имараттар дагы эле курулуш иштери жүрүп аткандан биз деген 1 августта деген талапты мына мен акимге да тапшырма бердим. Биз чакыртып алабыз. Мөөнөтүн биз бүгүн так көрсөткөн жокпуз. Мына ушул мөөнөткө чейин көчүш керек деген соодагерлерге кайрылып кетет элем. Ошол жакта калам деп үмүт кылбастан алар деген ыкчам түрдө жаңы базарга көчүү аракеттерин көрүш керек. Бүгүнкү күндө бизде соодагерлер түздөн түз эле кандай ижара менен отурган болсо, эски базарда жаңы базарга да ошол ижара менен төлөмдөр менен өтүш керек деген маселени коюп атабыз. Булар бир гана ижара менен өтүш керек. Эч кандай $3000 жанакындай $240,000 чейин жетип атат дейт. Андай төлөмдөр болбош керек, жана талапта болбош керек. 3 айлык каникул берилиш керек. Булар 3 айлык жанакындай ижарадан бошотулуш керек. Буга чейин кала бийлиги шаарды көрктөндүрүү иштерине байланыштуу Мадина базары 1 августтан тарта оңдоп түзөөгө жабылаарын билдирген, бирок базардын ордуна эмне курулаары азырынча айтыла элек.